Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Бүгүн мен көтөрөйүн деген маселе бул кыргыз тили боюнча. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2017 жылдын 21 ноябрында номер 757 токтому чыккан. Бул токтомдо ушу бардык мамлекеттик кызматкерлер кыргыз тилини үйрөнүү боюнча, ошондой эле кыргыз тилинде иш алып баруу боюнча токтом чыгарган экен. Бул жакшы. Бирок биз ошол эле мезгилде балдарга дагы көңүл буруп кетсек, менин оюмча кыргыз тилинин көйгөйлүү маселесин чечүү жолу бул бала бакчалардан башталат. Мисалы Бишкек шаарында 84 бала бакчанын ичинен болгону 10 гана. Ал эми Ош шаарында 41 бала бакчадан болгону 5 гана кыргыз тилинде иш жүргүзүшөт экен. Ал эми мектептер болсо, Бишкек шаарында 95 мектеп болсо, анын 11 кыргыз тилиндеги мектеп экен. Биз бүгүнкү күндө ушу балдарга дагы, ушу келечек бул балдардыкы болгондон кийин биз ошолорду тарбиялап атканда ушул эне тилини унутпайын, эне тилини үйрөнгөнгө биз шарт түзүп беришибиз керек. Мына көпчүлүк жарандар кайрылып атат. Ата-энелер, биз балабызды ушул кыргыз класска же кыргыз мектепке берилесек, шаарда кыргыз тилдүү мектеп жок болуп атат депчи. Ошондуктан бул иш-чараны мунан 2 жыл мурда дагы айттык эле министрликке, билим берүү министрлигине. Бирок бүгүнкү күнгө чейин бул маселелер чечилбей келе жатат да. Анан эми урматтуу төрага, биз өкмөткө эле тапшырма бербестен, биз депутаттар дагы биз ушул тил маселесин өзүбүз дагы колго алсак. Мына жогорку кеңеште кандай иш-чаралар өтпөсүн, биз көзөмөлдөйлү. Бардыгы ушул кыргыз тилинде өткөзгөнгөчү. Мына өзүбүз деле, эгерде ушул докладчылар же баяндамачылар келип орус тилинде жооп берсе, биз аларга дагы орус тилинде суроолорду берип атабыз да. Ошондуктан бул кыргыз тилине, эне тилине бардык кыргыз жараны билсин десек, биз бардыгыбыз буга киришишибиз керек. Ошондуктан мен айтайын дегеним, урматтуу төрага, бул маселени дагы биз жогорку кеңеште карап,